Salamатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Готман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай поэзия мүнөттөр аттуу түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Эстер жазуучулар союзунун алдындагы Максим Горький атындагы Адабият институту деп айтылат да. Кудайдын буйруганы дейт, биздин үнүбүз Кудайга жеткенби, жаштын тилегин Кудай берет деп коет го. О досум, майынча кусадарсың, баалай бил. Az bolsa da жүрөк баркын. Апамды көргүм келчү, айылымды сагынчу элем, ылай жолдорду сагынчу элем, эртең мененки кыйкырган короздун үнүн сагынчу элем, түн жарымда айдын шооласында айылдан алыстан үргөн иттердин үнүн сагынчу элем негедир. О ажал, кайда апамды алып кеттиң? Тандап сен периштесин, бактылуу сезесиңби? Сен өзүңдү боздотуп, мен дейлерди кылсаң жетим. Эл арасында өз ишин жакшы аткарып, элдин купулуна толгон мыкты таланттар бар. Salamатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Готман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай поэзия мүнөттөр аттуу түрмөгүбүздүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Апамды көрүп каарыган, тагдырга минтип жалынам. Өмүрү бер каары апама, жашасын көпкө абыдан. Кудай берген үн келбетине жагымдуу үнү жуурулушуп, бир кездерде көгүлтүр экран аркылуу эфирден сүйлөсө көптөрдүн купулуна толгон кесиптешибиз Алишер Мураталиев бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы. О досум, майынча кусадарсың, баалай бил. Az болсо да жүрөк баркын. Мүңкүрөп кулду курба болбогонго, сатканга бара барал жогу калкын. Суктанба, согуп турган жумшак желге, кайгырба таркап кетсе ушак элге. Бар эле дили таза боло бербейт, башына кийген менен аппак селде. Турмуштун жактырбастан күлкү шаңын, тагдырдын кыйын жолун көздөй чамын. Көзүңө көрүнбөсө капаланбай, көөдөнүң менен сезгин бейиш багын. О досум, мынча кусадарсың, баалай бил. Az болсо да жүрөк баркын. Көпчүлүк акындар мыктырларды жазганы менен дээрине жеткире көркөм окуй албайт. Ал эми Алишер Мураталиев окуганда ар бир адам ырды кунт кой угуп ырахат алат. Сен гүлсүн, бирок неге ачылбайсың? Түндөсү шоола чачкан салкын айсың. Демигип турган кезде шыктандырган, дүйнөдө жаз элек ыргабайсың. Мен сенден алам күштү опол тоодой, сайраймын сайрагандай таңкы торгой, а бирок теребелди туман каптап, көз жашын булут неге төгөт болбой. Мен сага чаңкап келем, чаң коомду кандыруучу булак белең, суусаган уяң чөптөй соолуп барат, жаңыдан бүчүр ачкан менин денем. Açılçı, bacırayıp menin gülüm, too jarıp, biyik çıksın menin ünüm, sençelik zar bolbodum, birine de gün sayın görgön menen güldün türün.
açılчы. Бүркөбөчү кабагыңды, ырбатпа көөдөндөгү жаратымды, билигин кыркып салба үмүтүмдүн. Кырккандай кайчы менен кара кылды. Кезинде Максим Горький атындагы адабий окуу жайга эң мыкты таланттар гана кабыл алынчу. Ал окуу жайды ийгиликтүү аяктаган студенттердин кадыр баркы, аброю абдан бийик болчу. Азыр деле ошондой. Миңдеген таланттардын арасынан Алишер Мураталиевке мындай шыбага буйруп насип кылганы бул жөн жай эмес. СССР жазуучулар союзунун алдындагы Максим Горький атындагы адабият институту деп аталат да. Мында жөндөмү бар, шыгы бар, Кудайдан берген бир чымыны бар. Адамдар 15 республиканын ичинен бирден ар 5 жылда орун болуп турчу эле да, бирден республикага. Эми алиги Кудайдын буйруганы дейт, биздин үнүбүз Кудайга жеткенби, жаштын тилегин Кудай берет деп коет го. Анан ушул жазуучулар союзуна анда Чыңгыз Айтматов, Кыргызстан жазуучулар союзунун председатели болчу, орун басары раматылык белгилүү акыныбыз Жулон Мамытов эле. Ошол мезгилде анан мен конкурска жарыялап калгандан мен конкурска ошол ырларымы даярдап Бишкекке жиберсем, аларга жаккан экен. Ошол жерден анан Академия науктан Матиев деген бир аксакалга неме болуп туруп, анан орусчага построчный перевод кылдырып туруп мен Москвага жиберишкен. Анан кийин ошол Москвада да конкурс болуп, чыгармачылык конкурс болуп. Ал жактан дагы Кудай берип конкурстан өтүп калган экенмин. Конкурстан өткөндөн кийин мен анан кийин экзамен тапшыр деп чакырып калышканда, ошол мезгилде армиядан жаңыдан келип 21 жаштагы жигит болчу элем. Анан эми ойлогон оюң ушундай асман издегениң жерден табылгандай болуп, аябай сүйүнүп, анан ошол Москвага барып, документтерибизди тапшырып, экзамен тапшырып дегендей, ошол жерде анан студенттик алгачкы күндөрүбүздү анан баштаганбыз да. Бүгүнкү күндө Илтер мамлекеттик телерадио компаниясынын котормо студиясында иштеген кесиптештерибиздин көбү чыгармачылыкка баш оту менен кирип, жан дили менен берилип иштеген чыныгы таланттар десек болот. Алар которгон кино сериалдар заман талабына ыкташып, эл арасынан кадыр барк тапты. Бир сөз менен айтканда, эл алкоосуна арзыган учурлар көп болду. Мен сенден үмүтүмдү үзүп кайра жолугушпайбыз деп ойлогом. Фарида, мен азыркы абалымды сөз менен жеткире албайм. Мен сизге ыраазымын, Кемиран мырза. Рахмат. Айымдар жана мырзалар. Расын айтканда, мен искусствону анча эле жактыра бербейм. Мен үчүн солоолук менен кыйоонун айырмачылыгы деле жок. Бирок мен өз мекенимди сүйөмүн. Америкалыктардын ажайып полотносу француздардын колунда тургандыгы мени тынчсыздантып келген эле. Келиңиз, аны көрсөтөбүз. Азыркы ааламдашуу процессинде бул котормо жааты өтө чоң стратегиялык маанидеги ролду ойнойт да, билген адамга. Билбесе бул неме болду, жөнөкөй эле эмедей көрүшү мүмкүн, катардагы нерсе. Бирок мунун котормонун стратегиялык мааниси өтө чоң. Ошол котормо аркылуу биз 6 миллиондук элбиз деп көкүрөк кагабыз. 6 миллион элдин психологиясын өзгөртүп алышыбыз мүмкүн. Башка элдин менталитетин, башка элдин маданиятын кыргыз тилинде көрсөтүп берсек, анан кыргызча кинолорду берсек, анан кийин ошол элдерге болгон урмат-сый пайда болот деп ойлоймун да. Анан биздин элдин дагы дүйнөгө болгон көз карашы дагы өзгөрөт деп ойлоймун. Чектелүү рамканын ичинде жүрө берсек, анда бул биз эч качан өнбөйбүз дагы, өспөйбүз дагы да. Дүйнөнүн көргөнү жөн гана саякаттап чыгуу эмес, дүйнөнү ички дүйнөң менен саякаттасаң дагы ушул котормо чоң рол ойнойт да. Кесиптешибиз Алишер Мураталиев да замандын күр шары менен өзү билген, көргөн Москва калаасына барып иштесе да болмок. Бирок өз айылынын керемет табияты, кан жанына журулушкан айыл жашоосу, алыс кетсе да сагындырган ылай баткак көчөсү аны эч кайда жибербей, өзүнө тартып турганын айтат. Мен эми ошол жерде калганга мүмкүнчүлүк именно адабият институтунда эмес, бирок Москва шаарына калганга мүмкүнчүлүк болгон. Биз эми айылдан чыккан балдарыбыз да. Мен чынын айтканда Алладан жашырганды пендеден жашырып эмне кылайын.
Men oşol mezgilde üydün en genç ayı bolчу elem, apamı sagınç elem, egzamin tapşırıp жүрген 6 ay, har bir 6 ayda egzamin tapşırıp jayakı jana kışkı egzamin tapşırasınga. Oşol mezgilde 6 ayga men çıday alıp жүрmес elem da. Apamı görgüm gelçi, ayılımı sagınç elem, ılay жолдорду sagınç elem, erte menenki kıykırgan korozun ünün sagınç elem, tün jarımda aydın şoğlasında ayıldan, alıstan ürgön itlerden ünün sagınç elem negedir. Oşolor menin içki düýnömü kaptap, bu şaharda kalba, tezlik okumu bütseň, özüňiň tuğulgan mekeniňe jönö dep, maga içimde ekinci adam vtoroýa ýadap goýat, goşunday adam şıwrap tura berçile de. Oşonuň aýdyňy menen bul balki mekendi süýünün bir belgisidir dep oýlaýmyn da. Kaytışkan jokerlerdey jeňiş menen boşotup kataldıktan tabigatty kızartıp ulu gündü celbiretip hay bulutlar keçke juk ketip jatty. Termelet baktaraktar jumşak kana olturgan jas selkidey çaçın tarap bakalar kölçüktörde kobur şabır jürgön süýt meykindikten yıldız sanap. Бардык нерсе балага эненин сүтү аркылуу өтөт тура. Маектешибиздин апасы да сөздү кастарлап, сөз баккан инсан үчүн мынтип баласы ат элге таанымал эл адамы болуп олтурат. Apam özü ırjandu, jomoktordu jakşı bilgen, anan folklorda gırlardı jakşı bilgen ayal bolganda. Мына ушинтип чачтарын аппак бурул басса да, дал ушул күнгө дейре апасынын элеси өзү менен бирге экенин билүүгө болот. Askar tom urap düştü geçemenin. Ыйлап турам, тытылып, этек жеңим, апакем кептер болуп учуп кетти. Арманду күйүт болуп турат кебим. Demigip, demim çıkpay, barat ulam, buğulugup, göz yaş dögüp, ыйлап turam, sargaydı, jayındağı çınar terek, sargaydı, жазындағы жашыл тулаң. Апама жетпей қалдым, чуркап, көздөрүм караңгылайт, тилим кургап, көөдөндү ок сыңары тешип кетти. Tübölük ketpey turgan kara bir tak. Nur tamgan gözlerime tuman düşüp, çeyrigip, saratanda turam üşüp, ıylasam göz yaşımdı toktatalbay. Iyladı, meni koştup, jetim küçük. Sen acal, doğululanıp, akkan selsin. Men saga kargış dedim, uyalbay tartıp aldın aç göz dönüp. Apamın oğuzundağı candu demin. Apamın beytinde okup Kur'an. Apamın beytine kelem ulam. Apamı sağınamın, içimde aç kıykırık emne kılam. O acal, kayda apamda alıp kettin, tandap sen periştesin, baktulu sezesin bi, sen özündü bozdotup, men de ilerdi, kılsan jetim, askar tom, urap düştü geçemenin, ыйлап turam, tıtılıp, etek jеңim. Каарманыбыз Алишер Мураталиев бала кезде опера ырчысы болууну арзуу кылчу. Демек чыгармачылык табити да, тандоосу да күчтүү, чын эле көпчүлүктөн өзгөчөлөнгөн, көрөнгөсү бай инсан. Men bala gezimde 5-6 klas okuганга чейин men çoň ырчы bolamun dep kıyaldan çülem de. Bolgonda dagı İtalya romanstарын, Orus romanslarını ırdasam, çoğun simfonisk orkestrda ırdasam dep özümce kıyaldan örçülem. İtalyanca ır Besami Mucho degen.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Gidetti. Белгилүү инсан болобу анын үй бүлөсү кайда жүрбөсүн жүрөгүнө катылган тумар сыяктуу. Мына ошол өмүр жолунда ага өйдөдөк, ылдыйда жөлөк болгон жубайы жөнүндө жана перзенттери жөнүндө жүрөгү толкуп, балдарынын апасына чын дилден ыраазы болуп, күндөгүдөн башкача күлүп жайнап үй бүлөсү тууралуу мына буларды айтып берди. Turmuşta ar xil nerse bolot ekende. Жакшы нерсеге да жолугат экенсиң, жаман нерсеге да жолугат экенсиң. Адашат экенсиң. Тамтың баскан баладай кээде жыгылат экенсиң, кайрадан турат экенсиң. Жаш кезиңде бала болот экенсиң. Баланы болгондон кийин эненин мээриминде, эненин камкордугунда болот экенсиң. Чоңойгондон кийин сен тагдырың сүйүүгө байланат экен. Сүйүү аркылуу өзүңүн бактыңды тапсаң табат экенсиң. Таппасаң ара жолдо калат экенсиң. Ошол ата-бабабыз бекерден айткан эмес экен да. Бака баштуу эркекти хан кылган аял, алтын баштуу эркекти жел кылган аял деп туруп. Сүйүү бир гана сүйүү менен чектелбейт экен да. Бул турмушта кагылат экенсиң, согулат экенсиң демекчи. Бирок мен бул турмушта жакшы жубайга туш келгенмин да. Жумуштан кеч калсам күтүп алып, санаа тартып, бир жерим ооруп калса күйпөлөктөп, өзүн коерго жер таппай, берер дарысын билбей калып, жанымда, кашымда жүргөнү бул менин аялым. Мен ошого бактылуумун. Балдарымдын апасы, бир уул, бир кызым бар. Уулум азыр студент. Кызым азыр 6 класста окуп атат. Кыскасы түгөй жагынан турмушум өкүнүчтүү эмес, бактылуумун деп эсептейм. Алишер Мураталиев балага үйрүлө түшкөн аталардын катарын толуктайт. Чыгармачыл инсандардын көбү чыгармасын баладай сүйүп, балдарына анчейин үйрүлө түшө бербейт. Ал эми кесиптешибиз балдарына чын көңүлдөн кам көрүп, өзү жетпеген ийгиликке перзенттери жетүүсүн каалайт. Бизге атам жакшы кам көрөт, менин сабактарыма дайыма жардам берет. Мен ырдаганда ыртандашып жардам берет. Мени менен көңүл ачып, мени менен ойноп, кээде мени менен сабактарымды даярдап, мени менен ырларды даярдап ойнойт атам. Мен дагы чоңойгондо атам окшоп
ырдап ырларды чыгарып, чыгармаларды чыгаргым келет. Каарманыбыздын чыгармачылыгы жөнүндө болгону биз бир үзүм гана сунуштай алдык. Бул инсан тууралуу айта турган сөздөр али алдыда.